Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан тегерек стол ушул биздин Кыргызстандагы бириккен товар өндүрүүчүлөрдү өнүктүрүү, аны менен бирге ошол бириккен товар өндүрүүчүлөрдүн мындан аркы кандай иштер жүргүзүү боюнча биз ошол тегерек стол өткөзгөнбүз. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, акыркы учурларда ошол эң негизгиси ушул кооперацияларды уюштуруу, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү көбөйтүү болуп эсептелип атат. Ошол менен бирге ошол бириккен товар өндүрүүчүлөрдүн тегерегинде чогулуп, өзүнчө бир кооперация болуп, дыйкандарыбыз иш жүргүзсө, биздин ошол чет мамлекетке экспорттук көлөмдөрүбүз да көбөймөк. Ошол менен бирге биздин өндүргөн товардын көлөмү да көбөймөк да. Ошондуктан бүгүн ошол көйгөйлүү маселелердин ар түрдүү сунуштарды бардык органдар, мамлекеттик органдар менен ошо салык, Министерство экономика, социалдык фонд, айыл чарба министрлиги, банктар тарабынан ушундай иштер жүргүзүп жатат дагы. Ошол тегерек столдун катышуучулары өзлөрүнүн ошол көйгөй сунуштарын ошол биздин тегерек столдун катышуучуларына ошондой сунуштарды берүү болуп атат. Эң негизгиси ошол биздин кооперацияны өндүрүүдө мамлекет тарабынан жакшы көңүлдөр бурулуп, ошол жакшы проекттер, программалар иштелип чыкты. Ошо программанын негизинде мисалы мына ФОТП деп атабыз, ошо бириккен товар өндүрүүчүлөргө финансылык каржылоолорду, каржы булактарын да ачып бердик. Ошонун негизинде мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражаты ошол товар өндүрүүчүлөрдүн 1,4% эле алды. Ошонун негизинде дагы ошол ФОТП программасы менен ушул проектти дагы алдыга жылдырыш үчүн бириккен товар өндүрүүчүлөр ошол өзлөрүнө финансылык өзүнүн финансысын жакшыртып, товар өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында болуп жатат. Азыр ошол талкуу жүрүп, ушу талкуунун негизинде дагы өзүнчө заключениелер берилет дагы. Анан биз муну мамлекеттик органдар менен чогуу бирдикте мындай сунуштарды беребиз.